Майлуу суу шаары Жалал-Абад областында коңшу Өзбекстандын Фергана өрөөнү менен чектеш жайгашкан. Калкынын саны 25 000. Аймакта өткөн кылымдын 40-жылдары башталган уран казып алуу иштери дээрлик 22 жыл жүргүзүлгөн. Андан улам шаардын айланасына 2 миллион куб метрге жакын уран калдыгы сакталган 23 жай жана 1 миллион куб метрге жакын тоо казындылары кооптонууну жаратат. Калдык сактоочу жайлардагы өзгөчө нурдануунун кубаттуулугу саатына 40-50 микрорентгенди түссө, айрым жерлерде 500 микрорентгенге чейин жетет. Андан тышкары калдык сактоочу жайларда жер көчкү алып кетүү коркунучу күч алган. Эгер мындай кырдаал пайда болсо, бир гана улуттук көйгөй эмес, ал эл аралык катастрофага алып келиши мүмкүн дешет эксперттер. Анткени суу аркылуу Фергананын 12 миллион калкы жабыркайт. Жарымы түшкөн, жарымы дагы эле бар дейт да, үзүлгөн уже. Үстүндө көл бар дейт. Ошол дагы түшө турган болсо, могу 5-чи калдык менен 7-чи калдык суунун тегинде калып калышы мүмкүн. Суунун тегинде калса, биздин Майлуу суу дарыя. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл сайын тоодон агып түшкөн сууну алып өтүүчү каналдарды тазалоо менен алек. Антпесе саркынды суулар калдык сактоочу жайлар аркылуу өтүп, жакын жердеги дарыяга кошулуп кетүү коркунучу турат. Жер алдынан чыккан суунун курамында мунай болгондуктан ичүүгө жараксыз. Андыктан калкка ичүүчү сууну Майлуу суу дарыясындагы суу тосмодон жеткирилет. 60-жылдарда курулган суу тосмо бир ирет механикалык чыпкадан өтүп, хлор кошулуп эле элге жеткирилет. Эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул таза суу маселеси болуп келет бүгүнкү күнгө чейин. Ошо 64-жылдан бери эч кандай бир жумуштар, кандай реконструкция болуп келбейт. Сууну тазалаш маселеси өтө оор келет. Бул проблемалар кезегинде бир канча онкологиялык жана аң сезимге таасир этүүчү ооруларды козгоп жатканынан кабар берет дешет жергиликтүү врачтар. Онкологиялык кээ бир адамдар ооруп, аяк-бияктарга барып дешибирөө өтүп кетти. Оорулуулардын дартын билүү кыйын. Учурда жеткиликтүү жардам берүүгө шаардык ооруканада бир дагы дарт аныктоочу аппарат жок. Андан тышкары дарыгерлер тартыш. Узкий специалисттерде допустим онколог жок. Онкологду мына глазной врачты 0,5 ставка кылып совместитель кылып иштетип атабыз да. Бирок эл радиация, жер көчкү коркунучуна карабастан калдык сактоочу жайларга жакын жашоого аргасыз. Анткени жергиликтүү эл туулган жерин таштагысы келбейт. Тескерисинче, аймак өнүксө дешет. Наш город являлся одним из промышленных городов нашей республики. У нас были несколько заводов, учебных заведений, большие промышленные предприятия. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас остался только электроламповый завод. Поэтому хотелось бы, чтобы наши граждане не уезжали в другие города, другие республики. Эң башкысы калдык сактоочу жайларды коопсуз жерлерге көчүрүү маселеси турат. 2009-жылы бир гана калдык сактоочу жай рекультивацияланган. Ал эми калган 22 калдык сактоочу жайлар күндөн күнгө коркунуч жаратууда. Мындай кооптуу жагдайлардан улам шаарга жаштар келип иштөөдөн баш тартышат. Бул шаарда көп эле башка жака кетип иштегени, окуган башка жака кетишет, андан көбү кайтып келишпейт да. Себеби бул шаарда шарттар жок, жакшы шарттар жок. Эгер бул шаарда шарттар түзүлүп бергенде, мен дагы башкалар да ушул жерде окуп, билимин алып, Майлуу сууга чоң салымын кошмок. Жумуш орундарынын тартыштыгынан миграция күч алган. Аймакта электр лампа заводунан башка жумуш жок. Учурда немец илимпоздору менен биргеликте бала бакча, мектеп өңдүү коомдук мекемелерге нурдануу күчүн өлчөй турган аппараттар орнотулган. Анткени нурдануу айрым эл жашаган үйлөрдө, эл көп чогулчу коомдук жайларда да жогору. В нашем городе имеется проблема по хвостохранилищу. Ежегодно правительство Кыргызской республики выделяет денежные средства для решения этих проблем. Но этих средств недостаточно. Нам необходима помощь. Если будет оказана помощь, многие проблемы по хвостохранилищам будут решены. Улучшится благосостояние нашего населения. Бул маселелерди чечүүгө Кыргызстандын жалгыз күчү жетпейт. Андыктан дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурууга чакырат. Миңдеген тургундардын жалгыз тилеги шаарды сактап калуу. Майлуу суу дүйнөдөгү кир шаарлардын эмес, эң кооз жашыл шаарлардын катарын толуктаса дешет. Шарттарды түзүп берүү менен эл бул максатына жетүүгө терең ишенет.